мындай болду. Эрулан эним туура эмес жерде туура эмес суроону узатып алды. Бул менин жеке пикирим, бирок көпчүлүктүн пикири ушундай болуш керек го дейм. Туура эмес суроо болду, туура жооп болду. Оо жок суроо болду, ого аткандай жооп болду. Эним майдаланып кетти, президентибиз пайдаланып кетти. Так айтты, там айтты, ток өтөр жерин айтты, ачык айтты, анан калса ачып айтты. Ушундай жооп болмок болчу. Ушуну көрмөк болчу деп коет го. Деги эле бул маселенин жаралышына эмне себеп болду? Ал жерде маселени көтөрүп атпайбы биз депутаттар министрлер кабинетинде күтүп калып атабыз, биздин статусту көтөрүп бериңизчи чай. Депутаттын кадыр баркын, ар намысын, ишкердик беделин, эл ичиндеги ордун, же болбосо даражасын, макамын бирөө көтөрүп бербейт. Кайсы бир бийликтин адамы көтөрбөйт. Аны сен жеке өзүң көтөрөсүң. Анткени ал сенин ишмердигиң, сенин өзүң дараметиңе, өзүң аракетиңе көз каранды болду. Ошол гана нерсе менен көтөрө аласың. Сен төмөндөткөндө өзүңсүң, көтөргөндө өзүң болосуң. Мындай да ошол жерден айтылып атпайбы? Биз министрликке барса кабыл албагандай, шын кабыл албай атыр дегендей жүйөлөр айтылып кетпедиби? Качандан бери кайсыл мыйзамдын негизинде Кыргызстан ушул жолго түшүп алды? Мен азыр дагы түшүнбөй, мен таң калып отурам. Депутаттар министрлерди кабыл алчу. Алтын чакырышка чейин. Мен алтын чакырышта жүргөндө деле биз министрлерди кабыл алчубуз. Чакырчубуз. Ар бир депутаттык ишмердикке байланышкан иш аракеттер боюнча чакырып, министрлерди чакырып, мындай тапшырмаларды берип, өзүбүздүн талаптарды койчубуз. Бирок депутаттар министрликке барганды көрүнүш мен үчүн жат көрүнүш. Мен аны биринчи жолу ушул жерден угуп атам. Депутаттын статусу жөнүндө мыйзам бар. Депутаттын ишмердигин аныктай турган, тактай турган. Анан эң негизгиси протокол старшинства деген бар. Ал жерде Кыргызстанда кызмат адамдардын тепкичтери көргөзүлгөн. Эң жогорку бийликте бул президент, андан кийин спикер, андан кийин премьер. Ошол жерде депутаттар статусу боюнча 8-чи, мына 10-дуктун ичинде болот. Жогорку кызматтардын министрлер деген onun 20-чылда да, 20-чыда турат да. Сен андан канча тепкич жогору турасың. Соответственно, министрлер депутаттарга барышы керек. Анткени ал төмөн турат. Ал деген маселен депутат деген бул эл шайлаган өкүл да. Сен элдин үнүн көтөрөсүң, министр деген элдин жүгүн көтөрөт да. Ал деген тигилер дайындалган адамдар да, алар байланган адамдар. Сен шайланган адамсың. Экөөнүн статусу эки башка да. Андай көрүнүш болбош керек. Мен азыр таң калып атам. Кандай бизде ушундай мыйзам кабыл алынып калган, президенттин жарлыгы менен бекитилет протокол старшинства деген. Ал жерде баардык адамдардын кызмат ордунда кызмат тепкичтери көрсөтүлгөн. Депутаттар кандай конституциялык түзүлүш болбосун, президенттик башкаруу, парламенттик болобу, же болбосо аралаш башкаруу системасы болобу, кандай болгон күндө дагы депутат деген ал жогорку бийлик. Бекеринен спикер, президент жок кезде ошонун милдетин аткарбайт да. Бийлик бутактарынын ичинен дагы парламент эң жогорку бийлик бутагы болуп эсептелет. Мына ушундай. Анан парламент өзүнүн деңгээлин аткаруу бийлигинен төмөн түшүрбөш керек. Депутаттар министрлердин өзүнүн иш аракетин, дараметин, аракетин төмөн түшүрбөш керек. Ал төмөн түшүп кеткенден кийин кайта чыгарып бер деп эч кимден сурабаган.